Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2018-жылы чыккан жүргүнчү аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз адаттагыдай эле жумуш үй каттап жүргөн поездге түшүп, бул жолу белгисиз аял анын жанына келип акча үчүн адам өлтүрүүнү сунуштайт. Анда эмесе окуя кандай уланды биргеликте көрөлү. Достор, эч бирибиздин башыбызга мындай сыноо келбесин. Дээрлик 1 жылдан бери Бишкектеги балдар онкология ооруканасында баламдын рак оорусу менен күрөшүп, арадан 1 жыл кандай өткөндүгүн деле билбей, кыйынчылыкты жон терим менен сезип жаткан учурум. Өкүнүчтүүсү дарылануубуз ушуну менен эле бүтпөй, Турцияга барып улантууга муктаж болуп жатабыз. Андыктан достор, мен Санчо Бек каналынын автору бардыгыңыздардан суранып кетейин. Баламдын Турцияга барып дарыланып келүүсүнө колуңуздардан келген жардамыңыздарды көрсөтүп, керектүү сумманын чогулуусуна себеп болуп акчалай жардам бериңиздер. Андыктан экранга М-банк картама байланган номерди жана QR кодду калтырамын. А эгер сиз бизди Россиядан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы түшүндүрмө боюнча которо аласыз. Көрсөткөн жардамыңыздар үчүн жаратканым бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Күн сайын эрте менен саат 6-дан кечикпей ойгонгон каарманыбыз Майкл Макколи менен таанышабыз. Ал ойгонуп эле аял бала чакасын дагы ойготуп, биргеликте тамактанышып, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, жумуштарына даярданышчу. Үй бүлөнүн 2 баласы бар, улуусу жакында чоң окууга тапшырмак. Ошондуктан эми улуу баласынын чоң окуусу үчүн чыгымдар көбөйүп, каарманыбыз мурдагыдан дагы көбүрөөк иштегенге туура келмек. Майкл ансыз деле акыркы 10 жылдан бери жумушунан калбай, үйү жумуштан аябай эле алыс болгондуктан күн сайын поезд менен барып келип, поездга аны менен бирге түшкөн адамдар менен таанышып, дос эле болуп калган болчу. Алар узак жолдо китеп окуп, бири-бирине окуган китептери тууралуу айтып беришип, күндөрү бири-биринен айырмаланбай коёндой окшош болуп өтө берчү. Майкл шаардагы камсыздандыруучу кеңселердин биринде иштеп, өзүнүн ишин мыкты аткаргандыктан бул жолку кабар ага аябай эле катуу тийди окшойт. Көрсө башчысы аны чакырып жумуштан кетирүүнү чечиптир. Бул кабарды уккан Майкл эмне дешин билбей эле туңгуйукка түшүп калгандай болду окшойт. Анткени бул америкалыктар үчүн жумуштан айдалуу дээрлик өлүмгө тете сыяктуу. Себеби алардын көпчүлүгү кредит менен жашап, жумуштан айдалса үй жайын алдырып коюшу дагы мүмкүн экен. Ансыз деле 2 ипотека төлөгөн Майкл баласынын дагы чоң окуусуна акча табыш керек болгондуктан, эмне кылышын билбей сырадан ичип, эски досторунун бирин чакырып аны менен сүйлөшүп олтуруп калды. Бул келген адамдын аты Алекс Мёрфи. Бир мезгилде каарманыбыз менен кесиптеш болуп, тыңчылыкта биргеликте иштешкен. Көрсө Майкл дагы буга чейин ички иштер министрлигинде тыңчы болуп иштеп жүрүп, акыркы 10 жылдан бери ал жумушунан кетип, камсыздандыруучу болуп иштеп жүргөн. Бир мезгилде ал жерге 2 каарманыбыз тең тааныган кесиптештеринин бири Дэвид дагы келип калат. Көрсө бул убакта Дэвид капитандык наамды алып бир топ эле көтөрүлүп калган экен. Кантсе да Майкл үйүнө кетип, Алекс сыраңдын акчасын мен төлөп коёмун деп айтып, сен башкысы үй бүлөңө жумуштан кеткендигиңди этияттап жеткиргениң деп айтат. Ошентип каарманыбыз көңүлү чөккөн бойдон үйүнө барыш үчүн атайын поезд тарапка жөнөйт. Майкл жашоосунун көп бөлүгүндө тыңчы болуп иштегендиктен айлана чөйрөнү байкап, болуп жаткан өзгөчөлүктөрдү тез эле сезип койчу. Бирок ал бул жолу аны менен сүзүшүп кеткен адамды жакшылап көрө албай, ал Майклдын чөнтөгүндөгү уюлдук аппаратын урдап койгондугун түшүнөт. Кантсе да поезд ордунан жылып, адамдар өтө көп болгондуктан Майкл бош орундук таппай, вагондон вагонго өтүп бара жатып, анын артынан бөтөн бирөөнүн аңдыгандыгын байкады. Бир мезгилде жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү түшүп, орундуктар бошоп, каарманыбыз отурууга жай таап, баштыгынан сынган кылыч китебин алып чыгып окуй баштайт. Ошол мезгилде эле буга чейин аны артынан аңдып жүргөн аял жанына келип олтурду. Ал өзүн Джоанна деп тааныштырып, каарманыбызды оңой эле сөзгө тарта баштайт. Анткени Джоанна өзү тууралуу айтып, мен психолог болуп иштеймин. Адамдардын өздөрүнүн алып жүрүүсүн жана алардын кыймылдарын изилдеп, сыртынан эле жөндөмдөрүн байкап, анализ жүргүзүп иш алып барамын. Мына мисалы, сиз буга чейин тыңчы болуп иштегендигиңиз көрүнүп турат. Демек мен сиз менен бир тажрыйба жүргүзгүм келип жатат. Менин оюмча сиздин колуңуздан келет. Сиз бул каттамда көп жылдан бери жүрсөңүз, демек көпчүлүгүн таанысаңыз керек. Бирок бул жолу поездга бейтааныш жүргүнчү түштү. Аны Прин деп коюшат. Анын баштыгында өзүнө тиешелүү эмес уурдап алган буюмдар бар. Сиз эгер ошол жүргүнчүнү жана анын баштыгын таба турган болсоңуз, сизди $100,000 сыйлык күтүп турат. Ишенбесеңиз, экинчи вагондун ажатканасына кирсеңиз, ал жакта баштыкка оролгон $25,000 акча бар. Эми чечим сизде десе, ошол мезгилде поезд дагы токтоп, Джоанна ордунан туруп, мен заклятие деген коркунучтуу тасмага тартылышым керек эле деп ал жерден кетип калат. Бул сөздөрдү уккан каарманыбыз Джоаннанын сөздөрүнүн чынтөгүнүн билбей, деги эмне болуп жатат деп, бирок болуп өткөн окуяга көп деле маани бергиси келген жок. Бирок каарманыбыз ажатканага кирип, буга чейин Джоанна айткан $25,000 таап алат. Майкл акчаны көрүп, бул акчадан Санчо Бектин баласынын операциясына жардам беремин деп ниет кылып, анан дагы жумушунан айдалып, эми үй бүлөсүндө акча тартыштыгы болот экендигин толугу менен түшүнүп, баштыгына салып алды. Бирок каарманыбыз акчаны алгандыгы менен Принди табууну максат кылган эмес эле.
Ошондуктан ал поезд токтогондо түшөйүн деп жатса анын алдынан жаш бала пайда болуп, колуна кагаз таштап алар сизди аңдып жатышат деп кетип калат. Каарманыбыз кагаздын ичин ачса эле аялынын нике шекеги бар экен. Ошондо гана Майкл маселенин өтө олуттуу экендигин түшүндү окшойт. Анда каарманыбыз биринчи эле поездда ар дайым чогуу каттаган тааныштарынын бири Уоллго барып, гезитиңдин бир бөлүгүн мага берип турчу деп ага жашыруун олтуруп алып жаза баштайт. Майкл аны аңдып жаткандыгын түшүнүп тартип сакчыларга коңгуроо кыл, менин үй бүлөм коркунучта болушу мүмкүн. Маалыматты жеткир деп кайрадан байкатпай Уоллго гезитин берди. Мындан соң ал дагы бир тааныштарынын бири Тониге барып анын уюлдук аппаратын алып, буга чейин өзүнүн уюлдук аппаратын уурдатып жибергендиктен үй бүлөсүнө коңгуроо кылууга аракет кылды. Бирок эч кимиси байланышты көтөрбөгөндүктөн каарманыбыз буга чейинки кесиптеши Алекс Мёрфиге коңгуроо кылып, ал дагы байланышты албагандыктан үн жазуу кылып маалыматты жеткирет. Бирок ошол мезгилде эле жанагы уюлдук аппаратка коңгуроо келип Джоанна экендиги билинди. Ал Майклга ачуусу келип, сиз акчаны алдыңыз, бирок мен айткан нерсени жасабай жатасыз. Мен сизден көп деле нерсе суранган жокмун го, болгону принди табасыз, анын баштыгына оң чөнтөгүңүздөгү GPS-ти салып коесуз. Болбосо сиздин үй бүлөңүздү жок кылып коюш мен үчүн оңой эле нерсе. Азыр болсо терезеден карасаңыз десе, каарманыбыз терезени карап, буга чейин ал гезитине жазып берген таанышы Уолдун жолдо бара жаткандыгын көрөт. Ошол мезгилде эле аны бейтааныш бирөө түртүп жиберип, автобуска урунуп каза болуп, Джоанна сөзүн улантып, бул нерсени бирөө биле турган болсо айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн бардыгы жок болорун айтат. Эми Майкл принди табуудан башка аргасы жок экендигин түшүндү окшойт. Майкл биринчи эле Cold Springs аялдамасы 7-аймакта жайгашкандыгын билип, отургучтардын үстүндө кыстарылган билеттерден кимиси 7-аймакка барат экендигин издей баштайт. Анткени буга чейин Джоанна Приндагы Cold Springстен түшөт деп айткан болчу. Ошондуктан каарманыбыз вагондордун бардыгынан 7-аймакка ким барат экендигин аныктап, бирок кээ бир 7-аймакка бара турган олтургучтарда адамдардын жок экендигин дагы байкайт. Кандай болбосун каарманыбыз 7-аймакка бара тургандар менен сүйлөшүүгө аракет кыла баштады. Алардын бири брокер болуп иштеген өтө көп акча тапкан жигиттердин бири эле. Майкл анын жанына келип олтурса, жанагы бала каарманыбызды тоготпой, менин убактымды албаңыз, сизделерге убактым жок десе, Майкл жини келип, тарбиясы жок, сен адам болбойсуң деп ал жерден кетип калат. Андан соң ошондой орундуктардын биринде олтурган кыз менен сүйлөшүүгө аракет кылып, бирок ал кыз каарманыбыздан чочулап көзүнө ачыштыра турган суюктукту чачып жиберет. Көрсө ал кыздын жигити жасалма айдоочулук көбөлүктөрдү сатуу менен алектенгендиктен, кыздын баштыгына жасалма көбөлүктөрдү салып бир жерге жеткирип берүүнү сураныптыр. Ошондой учурлардын биринде эле Майкл күмөндүү адамдардын бирин байкайт. Ал Джоанна айткандай баштыгын колунан түшүрбөй, анан дагы 7-аймакка бара турган орундукта олтуруп, алаңдап эле эки жагын карап вагондон вагонго өтө баштайт. Майкл болсо анын артынан жүрүп, бир мезгилде экөөнүн ортосунда мушташ башталды. Көрсө алдындагы адамдагы Майкл аны аңдып жүргөндүгүн байкап, Майклды төпөштөп, мага жакындабачы деп ал жерден кетип калат. Бирок Майкл мушташ учурунда анын баштыгына GPS-ти орнотуп коюптур. Бул окуядан кийин эле каарманыбыздын таанышы Тонинин уюлдук аппаратына Алекстен коңгуроо келип, буга чейин Майкл ага коңгуроо кылууга аракет кылгандыктан кайрадан чалыптыр. Анда Майкл эски кесиптеши Алекс Мёрфиге жагдайын түшүндүрүп бере баштайт. Бул сөздөрдү уккан Алекс маселе эмне тууралуу болуп жаткандыгын дароо эле түшүнүп, буга чейин белгилүү бир адамды өлтүрүп кетишип, ал нерсе жаңылыкка чейин чыкты эле го. Ошол кылмыш ишине Прин деген адам күбө болуп чыкмак. Себеби ал өлгөн адамды эки адам бийиктиктен ыргытып жибергендигин көрүп калыптыр. Сыягы сенин жардамың менен Принди жок кылууга аракет кылып жаткан окшойт деп жаткан мезгилде эле байланыш өчө баштайт. Анткени поезд жер алдына кирип, байланышуу мүмкүнчүлүгү үзүлдү окшойт. Анда айласы кеткен Майкл эмне кылышын билбей вагондон вагонго өтүп, бул убакта поездден адамдар түшүп дээрлик бош эле калган болчу. Ошондой бош вагондордун биринен буга чейин GPS-ти орнотуп койгон баштыкты көрдү. Каарманыбыз анын ичин чукулай баштап тапанча салгычты көрүп, бир мезгилде эле ошол жерден уюлдук аппаратка коңгуроо келе баштайт. Каарманыбыз коңгуроонун кайдан чыгып жаткандыгын билбей эки жагын карап, вагондун алды тарабына кире турган эшикти ачса, ал жакта буга чейин каарманыбызды урган бала өлүп жатыптыр. Эң эле кызыгы, анын чөнтөгүндө ФБРдин тыңчысы деген мөөрү бар экен. Майкл анын чөнтөгүндөгү коңгуроо келип жаткан уюлдук аппаратты көтөрсө, Джоанна чалып жаткандыгы билинип, ал Майклды күнөөлөп, сиз Приндин эмес башка эле адамдын баштыгына GPS-ти орнотуп койгон турбайсызбы? Эми сиздин айыңыздан бейкүнөө адам өлүп калды. Cold Springs аялдамасына эки эле аялдама калды. Эми аракетиңизди күчтөнтпөсөңүз, мен азыр сиздин үйүңүздүн жанында турам. Ишенбесеңиз, угуңуз деп аялы менен баласынын үнүн угузуп, алардын тынч болуусун кааласаңыз айтканымды жасаңыз десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей, көпкө ойлонуп олтуруп, оюна бир нерсе келди. Майкл атайын эле поезддин бардык вагондоруна салкындыкты берүүчү кондиционердин тогун үзүп, бир гана эң арткы вагондогу кондиционер иштей баштайт. Ошондуктан поезддин жумушчулары жүргүнчүлөрдүн бардыгын арткы вагонго өтүп алуусун суранып, адамдардын бардыгы бир жерге топтолуп, каарманыбыздын издөөсүнө жеңилдик пайда болот.
Ал биринчи эле Тони менен карта ойноп жаткан адамдын жанына келип аны сөзгө тарта баштайт. Анткени Майкл ал адамды буга чейин поездда көрбөгөндүктөн балким ушул адамдыр деген күмөнү пайда болгон. Бирок каарманыбыз аны менен сүйлөшүп олтуруп ал адамдын аты Джек экендигин билип, ортодо карта менен господин ойноп жатышкандыктан чөнтөгүнөн акча алып чыккан мезгилде поездда жүрүү үчүн 1 айлык билети бар экендигин көрөт. Демек Джек бул поездда ар дайым жүрөт экендиги белгилүү болду. Кызыгы ошол мезгилде эле кара терилүү жүргүнчүлөрдүн бири башка вагонго чыгып кетип калат. Аны байкаган Майкл дароо эле анын артынан жөнөп, биринчи чыгып кеткен адам каарманыбыз анын артынан келе жаткандыгын байкап тапанчасы менен тосуп алат. Биз ушул жерде бул кара терилүү адам Джоаннага тиешелүү экендигин билебиз. Көрсө Майкл Принди тапкан мезгилде ал адам Принди өлтүрүш керек болгондуктан буга чейин баштыгына GPS тагылган ФБРдин тыңчысын дагы ушул адам өлтүрүптүр. Анда Майкл ага каршылык көрсөтүп экөөнүн ортосунда тиреш башталып, мушташ бир топко уланып Майкл каршылашына үстөмдүк кыла баштайт. Бирок ал терезени сындырып Майклды ыргытууга аракет кылып, ошол убакта каршы тилкеде поезд келе жатканда тескерисинче каарманыбыз кара терилүү адамды ыргытып жиберет. Бир учурда мушташ аяктары менен дароо эле каарманыбызга Джоаннадан дагы бир жолу коңгуроо келди. Ал бул жолу Майклга башкача буйругун берип, сен тапанчаны алгыныңдагы Принди эми өзүң өлтүрөсүң. Менин адамымды жок кылдың, Колд Спрингске жетүүгө бир эле аялдама калды. Батыраак тапканың деп бул жолу катуу айтат. Ошол мезгилде поезд токтоп, адамдардын дагы бир тобу түшүп калышат. Эң эле кызыгы буга чейин каарманыбыз аңдып жүргөн 7-чи аймакка баруучу жүргүнчүлөрдүн бирөөсү эле калган болчу. Айласы кеткен Майкл аны тапанчасы менен коркутуп, бирок ал кыз дагы жөн гана медайым болуп иштегендиги билинип, анда Прин деген ким экендигин билбей калган каарманыбыз эмне кылышын түшүнбөй калды. Бирок буга чейин 7-чи аймакка баруучу жүргүнчүлөрдүн биринин олтургучу бош турган болчу. Демек ал буга чейин башка орундукта олтуруп келген болсо дагы деле алардын арасында болуусу ыктымал. Ошондуктан каармандарыбыз буга чейин 7-чи аймакка бара турган олтургучтарда олтурган адамдарды эстеп, алардын бири ордунан туруп кеткендиги эсине түшүп кулак чыңгачан кыздын жанына барат. Майкл акыр аягы ошентип Приндин ким экендигин тапты окшойт. Бирок ошол мезгилде Джоанна коңгуроо кылып аны өлтүргүнүң деп айтса, каарманыбыз баш тартып, мен бул нерсеге бара албаймын, деги силердин каалаганыңар эмне? Мен эмнеге бул кызды өлтүрүшүм керек десе, Джоанна жини келип, сиз өзүңүздүн тандооңузду жасадыңыз. Эми сиз дагы үй бүлөңүз дагы өлөсүз деп байланышты өчүрүп коет. Ошол мезгилде эле поезддин ылдамдыгы өтө катуулай баштады. Анда каарманыбыз поезддин жумушчулары менен эң биринчи вагонго барса, поезддин башкаруучусу жаракат алып ал жака кирүүгө мүмкүн болбой калыптыр. Демек мындай ылдамдыкта алар эртелүү кеч кырсыкка учурашат. Ошондуктан башка аргасы жок экендигин түшүнгөн каармандарыбыз акыркы вагонду үзүп салууну чечишип, каарманыбыз менен поезддин жумушчуларынын бири аракетин башташат. Бирок ошол мезгилде поезд бурулушка келип, биринчи вагон жолунан чыгып, катуу кырсык башталып, акыркы вагонду үзүүгө жетишкен каарманыбызды ыргытып жиберет. Бирок кармаганга жетишпей түшүп кетейин деген Майклды Джек куткарып калып, адамдар олтурган вагон капталынан жүрүп олтуруп бир топко барганда гана токтоп калат. Аман калган адамдар ызы-чууга түшө баштаган мезгилде Майкл алардын бардыгын тынчтандырып, алар бизди өлтүрүүгө аракет кылды, демек дагы деле көрүп турушу мүмкүн. Ошондуктан гезиттерди алып терезелерди суулап чаптап койгула. Мени уккула, мен силерге бардыгын түшүндүрүп берем деп терезелердин бардыгын жабышып, андан соң каарманыбыз болуп жаткан окуяны толугу менен түшүндүрө баштады. Мен эгер бул кызды өлтүрбөсөм, алар менин үй бүлөмдү өлтүрүүгө аракет кылып жатышат. Мен алардын ким экендигин билбеймин, бирок айткандарын дагы аткарбаймын. Алар үчүн адамдын өмүрү эчтекеге турбайт экен, поездду кулатып бизди өлтүрүүгө аракет кылышты. Ошондуктан деги эмне болуп жатат, бизге айтып берчи десе, жанагы кыз өзүнүн атын София Прин деп айтып, менин Энрике деген досум бар эле, бир күнү анын үйүнө келсем, эки белгисиз адам аны кыйнап жатышыптыр. Мен жашынып алардын жүзүн көрүүгө аракет кылдым, бирок такыр көрө албадым. Бирок так айта алам, алар тартип сакчы кызматкерлери эле. Алар Энрикеден маалымат сакталган диск кайда деп сурашып, ал такыр айтпай койгондуктан 30-кабаттан ыргытып жиберишти. Эки тартип сакчылардын бирөөсү бул жашоодо эч кандай жакшылык жок деп айтканы дагы деле эсимде. Колд Спрингке болсо маалыматтар сакталган дискти ФБРге берип, өзүм күбөлүккө өткөнү бара жаткан элем. Бирок мен көргөн нерсемди курбумдан башка эч кимге айтпадым эле десе, ошол мезгилде аларды курчап тартип сакчылар келишип, биз тасманын башында көргөн капитан Дэвид жана каарманыбыздын эски кесиптеши Алекс келет. Көрсө аларга Майкл поезддин жүргүнчүлөрүн барымтага алып, поездду кырсыкка учуратты деген маалымат жетиптир. Ошондуктан ал жерге көз катарларды алып келишип, Алекс тапанчасын таштап сүйлөшүүгө жөнөп, каарманыбыз бир топ жүргүнчүлөрдү вагондон чыгууга уруксат берип, андан соң Алексти киргизет. Бул убакта сыртта көз катарлар Алексти көк түстө көрүп, калгандары сары түстө көрүнүп турган. Алар атууга даярданып, бирок Алекс маселени сөз менен чечемин деп аракет кылып, Майкл менен сүйлөшүп, деги эмне болуп жатат, мындай жагдайга эмнеге түшүп калдың?
Экөөбүз жашнакайлы сыра ичип коштоштук эле го деп отуруп, бир мезгилде Алекс бул жашоодо эч кандай жакшылык жок деген сөзүн айтып жиберет. Ошол учурда ал жерде олтурган София кылмышкерлердин бири ушул так эле Алекс экендигин билди. Ал нерсени байкаган Майкл дагы демек кылмышкерлердин бири Алекс экендигин түшүнүп, болуп өткөн иштердин бардыгын Алекс өзү уюштургандыгын билет. Ошондуктан ага тапанчасын такап коркута баштап, Алекс дагы бетинин ачылып калгандыгын түшүнүп, ортодо мушташ башталып Алекс күчтүүлүк кыла баштайт. Бирок ал жердеги башка жүргүнчүлөр дагы жөн турбай каарманыбызга жардам берип, канчалык көптөп көмөлөшсө дагы Алекске такыр эле алдары жетпей койду. Бул убакта сырттан мушташты байкаган көз катарлар атууга чыгынып, ошол учурда Майкл Алексти көк кылып белги бере турган аппаратын жулуп алат. Ошондуктан көз катарлар сары түскө айланып калган Алексти аткылап өлтүрүп салышты. Бир мезгилде ал жерге атайын багыттагы жоокерлер кирип келишип, жүргүнчүлөрдүн бардыгы каарманыбызды бул бизди куткарды деп айтып, буга чейин кылмышкердей көрүнүп жаткан Майкл бир заматта эле баатырга айланды. Бактыга жараша анын үй бүлөсүндагы кылмышкерлерден аман эсен алып калышыптыр. Похоже на заговор, а теперь еще и связь между городскими властями и тремя крупными Ошентип бул окуя аяктап, окуя тууралуу ар кандай божомолдор чыгып, бирок иш териштирилип, кылмыштын бардыгын Джованна уюштургандыгы билинет. Окуядан кийин кайрадан тынччылык кызматка кайткан каарманыбыз Джованнаны поезддардын биринен кармап алат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарда сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жок жерден келген жалган жаладан амандыкта бололу.